Саламатсызбы? Sağ olsun. Биринчи өзүңүз тааныштырып айтсаңыз. Men Rajapov Bektemir, Obul Patriot Soyuz, Oş Oblasti Kerek Jara Коомдор жана Кооперативдер биримдигинин төрагасы. Агай, ошол жерде айтып өтсөңүз, дегеле ошо акыркы учурларда ошо Тура-Тала базары боюнча көп талаш тартыш болуп атат да. Сиз окуянын чоо жайын билет экенсиз да. Ошол боюнча кеңири айтып берсеңиз. Бирок мамлекеттин ичинен батырабыз. Бұл Қарасу базары 1987 жылы Советтер Союзу боюнча бүт бардығын бізге Централ Союзға өткөрүп берген. Ошондо 5 майда 87 жылғы токтомдо мына архив печаты менен ушу жерде бул базарды бизге өткөргөн. Ошондо өткөргөндө мында турат. Карасу району Садынын филиалым город Карасу деп биздин карамабызга Министерство торговлядан бизге өткөрүп берген. Ал малда ошол малдарда базарлардын акыбалы аябай оор болгон. Вообще өзүңүз деле билсеңиз керек, базарга кирсең адам баса албайсың. Кир, ажатканаларына барсаң вообще невозможно. Шунун баарын карап туруп, ал малда эң бай организация Централ Союз болгон. Ондо буларды бизге өткөрүп берген. Өткөргөндөн кийин 87 жылдан 92-93 жылга чейин биз 3,5 миллион рубль сарптап, Ош Обул Patriot Soyuz Карасу базарын курганбыз. Карасу базарын курганда ошо 3,5 миллион сом рубльга, азыр айтканда 3,5 миллион доллар деген сөздө, ал малда доллар 1 сомго жетпей 97 тиын болгон. Ушун менен бул биз иштеп жүргөнүбүздөн кийин 91-жылы Союз ыдырады. Союз ыдырагандан кийин бардыгы көз арта баштады. Каерде акча көп. Элдин баары базарда болуп калды. Ошон үчүн базарды Ганемет менен правительство менен мына Кужинцов деген кол коюп, мынау 87 жылғы токтомду токтотусун деп токтом чыгарган. Токтом чыгаргандан кийин Муралиев деген Госкомиствонун төрагасы болгон. Анан ошол мынау токтомдун негизинде бүт базарларды Госкомиствонун ведениясына өтөт дегенде, анан биздин Кыргыз Patriot Soyuz правительствого кирип, прокуратурага киргенден кийин мына прокурор протест жазып атат. Мына архив 95-жылы протест жазып атат. 2 жыл спор болуп атат да. Анан кийин протест жазганда ошондо мында айтып атат. Без отлагательно отмените постановление 95-го года о передаче правового управления колхозными рынками на местной администрации дейт. Жер жерлерге өткөрүлүп берсинде Муралиев неметкенде, прокурор жазганда мына менен токтоп, ушуну менен анан токтойт. Токтогондон кийин дагы такташка туура келип, анан кийин 96-жылы бунун бардыгы мына негизинде анан чозулуп келет. Анан 96-жылы кайрадан биз жаңы мамлекет болуп калат Кыргызстан. Анан кайрадан разделительный акт түзүп, мына разделительный акт дейт. Гражданский кодексте жазылганда, эгерде разделительный акт менен учреждение болбосо, передача незаконный деген жери бар. Ошон үчүн ошол негизинде гражданский кодекс негизинде правительство өзү жазып атат дагы мына Карасу базары, мына Ош Обул Patriot Soyuz деп атат. Патриот кооперацияныкы. Ушунун негизинде восполнение этих постановлений мына обул администрациянын постановлениясы токтому. Мында дагы мына көргөзүп атат өздөрү. Ошол эле Муралиев признавать этип атат мына. Аны эле жазып атат мына. Разделительный акт имущества Ошского рынков деп туруп мына. Ошол жерде мына Карасу базары дейт. Ана Patriot кооперацияныкы дейт. Значит, Ош Обул Patriot Soyuzdуку деген сөз. Ушинтип, мунун бардыгы бизде болгондон кийин анан Союз ыдырап, кийин НДС дегендер менен биздин Patriot Soyuz торговля менен конкурентоспособный боло албай калдык да. Например, бир чулочник аялдар өтүрүп сатат.
налог төлөсө 500 сом, 200 сом төлөп коюп патент болду. А бизге энди сана мына дегени биз товар оборот кыла албай калдык, кредиттер төлөй албай калдык. Анан биздикилер сата баштады. Боюн үстүн. Сатпаса, толук жок, магазин турат, эч ким кирбейт. Себеби бизде баары бухгалтериядан учет кетет да, беките албайсың. Чылыштырап келет, көчөгө тактаны коюп сатып, ушундай кылышкандан кийин бүт неметтиргенден 2000-жылы биз Кыргыз соода биримдигине мына токтоомдун негизинде чогулуштун, өзүбүздүн законубуз бар, закон о кооперациянын негизинде высший органдын чечими менен, оценочный баа менен баалап туруп, биз Кыргыз соода биримдигине сатып атабыз. Саткандан кийин 2000-жылы саттык биз. Саткандан булар 5 жыл иштетишти Кыргыз соода биримдиги. Кара суу базарын оңдошту. Кыргызстанда эң чоң базардын бири болду. Средний Азияда неметти. Эми муну айтыш керек, Раматылык Баямандын аракети менен ушунун баары жакшы болду. Болгондон кийин анан базарлар көбөйдү. Бул Центральный Азияда эң чоң базар болуп калды. Анан 2005-жылы өлчө болгондон кийин кайдан жайдан келип туруп анан муну арыз жаздырышып өкмөткө өткөрүп атат. Бирок ошол чыгарган судья 2000-жылы биз сатканда коллектив арыз жазган сотко. Жазганда Хамдамов деген судья айтты. Договор көпүлөр күчүндө калсын деп күчүндө калтырып атат. 2005-жылы ошол соттун чечими күчүндө турса, берки судья өкмөткө өткөрүп атат. Эми мыйзам боюнча биринчи мынау сот күчүндө турган чечимди жок кылыш керек, анан караш керек. Ал күчүндө карайт, аны карабай эле берки менен өткөрүп коюп атат. Ошентип бу жерде судья закон бузуп атат. Ушуну менен булар мына 15-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз соода биримдигинин имуществосун 18 жылдан бери бирөөлөр колдонуп келе атат. Мыйзамсыз. Анын айтарынын себеби, аны эмнеге мыйзамсыз деп айтабыз биз? Биз мына жазганда берип атабыз. Гражданский кодекстин 33 статьясы 2 пунктун карасаңыздар, жазылган имущественный комплекс дейт да. Имущественный комплекс дегенде ийне жибине чейин организация, жер, здание, печать, штамп, эмблемалар менен берилет. Карзы болсо, карзы мойнуна алат төлөйм деп. Ала турган аласа суаны алат. Кудур ошондой деп туруп анан биз буга сатканбыз да. Бирок муну саткандан кийин жанагында соттун чечимдери болду. Ушуну менен жүрдү, анан жаңачылган жагдай менен эргешип Анарбай 2018-жылы сотко берди. Сотко бергенде 2018-жылы жаңачылган жагдайын мына жаңачылган жагдайда 2010 апрелде 2010-жылы соттун чечими чыгып атат. Жаңачылган жагдай менен каралсын, мынау күчүндө турат, булар мындай болуп атат дегенден кийин жаңачылган жагдай менен каралсын деп жогорку сот жаңачылган жагдай менен карап атат. Бул токтомго ал жаңачылган ачылсын деп. Анан кийин 2-июлда мына токтом чыгып атат. Ошондон 2 айдан кийин апрель болсо май, июль, 3 айдан кийин 2-июлда жогорку соттун чечими менен бүт актыларды карап айтып атат. Мына Конституция часында 1-2 жерин окуп берейин. Анан ошондо өзүңүздөр түшүндүрөсүздөр. 1 жана 2 станцияга соттор талаптын чегиненчи соттук актылардын мүлк ошобул потреб союзуна кайтарбастан мамлекетке туура эмес өткөрүп бергендей. Эгерде экөөбүз 2 адамдын ортосундагы келишим болсо, же организациянын ортосунда келишим болсо, келишим жок болсо, же мурунку положение, же ошондо калыш керек. Эми ошону жогорку сот ошентип жазып атат. Анан айтып атат, аталган соттун актыларынын негизинде дейт, мынчанчы жылдар мамлекетке өткөргөн, колдонулуп келе атат дейт. Бирок
Эми соттун чечими чыгып атат ушунда. Токтомдо жок. Карасы районун сотунун 2005-жылы 14-чы чечими жана Ош областтык сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясынын 2005-23 ноябрында аныктамалар жокко чыгарылсын дейт. Болду, бүттү. Бу өкмөткө өткөрдүгөн жок болду. Анан айтып атат, иш боюнча сот өндүрүштөн токтолсун. Бул деген сөз өндүрүштөн токтотулсын дегенден кийин бул токтош керек. Бул жөнүндө бөлөк сөз болбош керек. Бирок мына токтом кабыл алынган күндөн күчүнө кирет. Акыркы чечими болуп саналат жана даттанууга жатпайт. Эми ушул эле менен биз Анарбай менен келип, Кара-Сууга барып, суд исполнительге мынаны көргөзүп, поворот исполнения дейт аткаралы. Бул албайм кайт десе бизге өткөрөсүн. Болбосо деп барсак, силердин ишиңер дагы сотто дейт. Анан Досалиев деген судьяга арыз жазыптыр. Бу жерде Кара-Суу базары деп аталып, Тураталы базары деп жазып атат. Эски атын, Тураталы базары документально жок болуп кеткен. Юстициядан өтүп бардыгынан Кара-Суу базары Ошко потребса, Осо болуп калган. Анын бардыгы мына юстициядан өткөн документтерибиз бар. Ana Kara-Suu 99-жылы. Бул юстиция официальный орган, билесиңер мына. Ушуган берип атат. Свидетельствосын берип атат. Шунун негизинде биз анан Досалиевке келдик. Айттык, сен өзүң тактачы муну, ким экенин. Бул жок болгон нерсе Тураталы деген. А фактически ал базар мына азыр юстицияда Осо болуп турат. Десек аны тактабай эле, эч нерсе кылбай эле, ошону менен чыгарып койду. Биз мына соттун чечимин көргөзүп атабыз, карабай, токтотулсун деп атат өндүрүштөн. Десе, жок, бул Кара-Суу базары экен, бул биз Тураталы базарын карап атабыз. Тураталы базарын көргөзчү деген эч ким жок. Эски бир документтерди ушуну менен сот чыгарып. Облус соттогу жогорку сотко бардык, 5 жолу атынан кылды жогорусу. 5-чи барганда мен айттым, мен ар жарлы Оштон келе албайм туугандар, урматтуу судьялар. Ойнотпогула, чыгарсаңар чыгаргыла, чыгарбасаңар койгула десем анан ошонун күчүндө калтырып коюп, ушул вес ачып турат. Эми карап коюң. Мыйзам деген баарыбызга бир да туура. Президентке да, мага да, сизге да, рабочийга да бардыгына бир. Бир закон. Гражданский кодекс бирөө. Гражданский кодекс негизинде баары чечилип атат. Гражданский кодекс бул конституционный закон. Конституциядан кийин күчүндө. Экинчи чоң законубуз ошо 1300-гө жакын статьясы бар. Ошонун негизинде айтып атат, токтотулсун, мынандай туура эмес болуп атат деп. Эми караңыз. Бүгүнкү күндө 2001-жылдагы соттун канбамдын чечими күчүндө турат. Эч ким атен кылган эмес, көпүлүп барадажа туура деп. 2018-жылы бардыгы туура эмес деп жогорку сот коллегия өзү кайра карап, жаңа ачылган жагдай менен кайра карап дагы чыгарып атат. Булардын баары күчүндө. Азыр Досалиевдик турат. Эми ушунун баарын карап келсек, азыр мына олар күчүндөгүлөр аткарылбай келет. Беркилер аткарылып келет. Эмнеге? Деген ойго келесиң. Эмнеге десең, бирөө аралашып. Ким аралашты? Мен айта албайм да, азыр мен айта албайм. Аралашкан айта албайм. Болбосо ошо балдар келип алып, мага келишти ошо балдар базар кабинетиме келип, "Байке, андай мындай." Деди, "Сен кандай мен 200 адам боло албайм. Өлгөнүмдө да бир Бектемирмин, Ражап, ошо бойдон өлөм. Бөлөк аттыкка мен жаза албайм укулар. Мына менин документтерим. Алар баарын көргөздүм. Баргыла деп кабинеттен айда бердим. Жаңы базаркондор азыр келип алып, алар дагы топлонгон. Азыр көрүп атасың, Кара-Сууда базар топлон. Жаңы базаркондор келип сатып атат, бир нерсе кылып тыйын иштеп атчы. Ошо эле жана Манас деген биз буларга сатканда 8 гектар 40 сот жатканбыз. 8-4 га. Манас деген 3 гектарын сатып берди. 3 экс. Учурда. Ошол жана Манас 18 жылдын ичинде директору да сатып атат. Эми сатканда көрсөң күлөсүң, барсаң, госреестрге барсаң, госреестрин мындай деп турат. Госкоминстонун карамагында да Кара-Суу базары. Өзүнүн приказы менен айыл өкмөттүн токтому менен сатып атат. Айыл өкмөттүн кандай тиешеси бар? Жер бизге бөлүнгөн, жер биздики.
Потребсоюз, Кыргыз Сода биримдиги булар частный организация. Форма, собственность частная деп тур. Биз государствода эч кандай үлүшү жок, бир тиыны жок. Эми ошону сатып атат. Хорошо, убактылуу госкомисстебиз. Госкомиссиянын приказы жок. 30-40 адамга сатып жүргөн. 5 соттук 10 соттан. Ал акча каяка кетти? Канча сатты? Оценка болду? Каяка переход болду акча? Анын баардыгы жок. Аны караган эч ким жок. Значит, ошол акча кетти да таркап. Ошон үчүн эч нерсе каралбайт. Прокуроруң да карабайт, сотуң да карабайт, сотуң бурмалап чечет. Эми акча бар жерде ушундай экен. Анан ушундай кылып булардын 18 жылдан бери бечара мына Кара Суу Соода биримдигинин буюмун бирөөлөр колдонуп келет. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, Кара Суу базарын 2001 жылдан 2000 жылдан биздин сатып алган 2005 жылга чейин Средний Азияга тааныткан Баяман Раматов. Баяман кылган, Баяман тааныткан. Баяман бүт бардыгын алып келип табарлык Кытай бардыгын алып келип элдерге жардам берген, орун кылган, соода кылып буягы Түркменистан, Өзбекстан бүт бардыгы келип Казакстан келип бизден соода кылып. Ошону көрүп туруп анан башташты. Баяманды өлтүрүп, үчтаны билесиңер аты жүрдү, бөлөк кылды. Ушунда ушунун байлыгын бирөө жеп келет. Бирок мен дайыма мына 70-ке чыгып атаммын. Мизам это мизам, бирок Кудайдын да мизамы бар. Алланын да мизамы бар. Алла булардын ушу ким аралашып, ушу жерден ким акча жеп аткан болсо, ошолордун баары бул дүйнөдө болсо, наркы дүйнөдө болсо Алла Таала ушу жерден наказат этти. Кудайдан коркпойт. Мизамдан коркпойт, эч кимден коркпойт, чечимдер чыгарат. Жана Досалиев деген вообще эле бир кызык бала. Бала, мынандай мен ыйлап атам, мынаны карачы, мынаны документ. Десем чыгарып атат. Азыр Бишкекте судья. Ушулар судья. Ыйлаган келет. Просто мизамдын жоктугуна. Мизамды ар ким өзүнүн каалагандай бурмалаганына. Өздері жазып отыр, жогорку сот, мен жазган жокмун, айтып коем, мындай болуп атат, туура эмес кылган, туура эмес өкмөткө өткөргөн деп. Өкмөткө качан өтөт? Өкмөткө өтөт имущество, гражданское дело, бесхозный деп коет. Же сатып алган, же саткан адам эч ким жок көчөдө калса, ташлап жүрбөйт да. Анда өкмөткө өткөрүп берет, мына өкмөттүк элдики. А пока сатып алган кишилер живой, саткан кишилер, организация живой, булар обязаны бизге бериш керек. Буга бериш керек первую. Бул албаса анан бизге берет. Ошон үчүн биз поворот исполнение кылганы барганбыз Кара Суу сот аткарчысы десе келет, азыр сотко берип коюптур Манасты. Азыр Манас камалып жатат, билесиңер да. Кудай наказать жатты. Бул уже Кудайдын мизамы менен чекин кетип атат. Ошон үчүн Алладан коркуп, Кудайдан коркуп, мизамдан коркуп иш кылышпай атат. Ошон үчүн бул бечаралардын мүлкүн ушу 18 жылдан бери бөлөк-бөлөк пайдаланып келет. Ошол жерден президент менен Кымчык Башиевке ошол боюнча айтып өтпөйсүзбү? Эмне боюнча? Могу боюнча чындыкты эметип бергиле дегендейчи. Эми мен ойлойм, эми азыр мындайда мына соттун чечими турат. Эми ушу соттун чечимин аткарыш керек да бирөө. Ошону эми мизам боюнча караш керек. Азыр жогорку соттун чечими турат. Кийинки чыккандар бармы отуруп туруп, совет судья деген бар, бөлөгү бар. Ушулар отуруп караш керек да. Карабайчы керек, мына туура эмес деп бир тыянак мизам ченинде чыгарыш керек. Анан күн ошого карап турачы керек, токто Анарбай сен туура эмес сеники. Жок, Анарбай сеники туура, буларды туура эмес деп. Анан буларга ушу жерин бериш керек да. Мизам ушул соттун чечими аткарылбай келгенде көрөсүң. Турат, жазылып, токтотулсун өндүрүштү. Эми ошонун негизинде наркы экөөнү жок кылып атат. Баягы өтсүн деген. Жок болду ушу экөө. Кийин чыгарган сот 2005-жылы чыгып атпайбы буларга? Өкмөткө өткөздү. Аны жогорку сот жокко чыгарып атат. Жокко чыгарып атат. Жазып окуп бердим жана.
2005 жылғы мына екі соттың шешімі жоққа шығарылсын деп жатады. Значит, мұрынғы соттың шешімі қамданып күшінде қалып жатады. Значит, біз тура сатқанбыз. Ошоның негізінде азыр эле чечсе болот. Бирок аны аткарганга эч ким кызыктар эмес. Чоңой эле кетип атат. Биз 5.22 менен баштаган боюнча эле баштай бермекпиз. Документальный келгенде мамлекеттик өзү 12 гектар экен да. Ошон үчүн фонд көчмөсү чыкты да, биз 12 гектар менен биз колгой берген эмеспиз дейт, же арендага берген эмеспиз дейт, же участвовать эткен эмеспиз дейт. Бул күнөө эч кимдин күнөөсү эмес. Бул просто Кыргыз соода жок, азыр Потребсоюздун күнөөсү. Окшош организация ачкан, бир тамгасын өзгөртүп ачкан дагы базарды эле алып чыгып туруп жөндөн эле сатып жүргөн. 1,5 ошол маалда турган базарга эч ким кол коюп берген эмес, уруксат да берген эмес. Облус Потребсоюз эмнеге сатып жүргөн аны? Мейли бир келишим менен же бир өзүнүн атына сатса да мейли. Неге башка жака чыгарып туруп эле буну бөлүп сатып берген? Бизге ошол интересно, ошону эч ким жооп бере албайт. Мен юристим барган жерден мындай байкайм да, ошол маселени чотко коюп түшүндүрүп айтат да. Негиз болуш керек да, турган эле нерсени бөлүп берип койгон алып тура эмес да. Ага чейин мамлекеттики болуп келди. Ага чейин арендага да берди, кайра алды, мамлекет өзү иштетип да келди. Ага чейинки историяларын баарын карадык, 84-жылдан беркисин. Анан 97-ге келгенде эле Мен бул жерде адам баласы адам бойдон калышыбыз керек. Мына карап коюң, соттор өздөрү жазып атат. Өзүнүн кагазы аткарылбаса, Конституцияда жазылган соттун чечими президент аткарыш керек, рабочий дагы аткарыш керек. Соттун чечими аткарылбай келет. Аткарылса мунун үстүнө незаконный чечим чыгарып коюп атат. Жанагындагы манас жерди сатып атат. Госрегистр сурап койбойт, токточу балам. Госкомиссияны карайт экенсиң, Госкомиссиядан приказ алып кел деп эч ким айтпайт. Азыр сиз бир үйүңүздү сатам десеңиз, жолдошуң келсин, сен келсин, совершеннолетний балдарың болсо пропискасы бар, ошол келсин, макулдугун берсин дейби. Бул апарып атат, манас сатып атат, өзүнүн приказы менен. Айтып атат, Госкомиссия хожайын, ошондон токтомоп келиш керек да, приказ. Аны сурабайт да, шарт красный косак берип атат. Мизан бузуп, аны баары билет, прокуратура билет, баардыгы билет, эч ким кулон дел ачпайт. Бүгүнкү күндө менин жогорку соттун токтому дагы бар. Соода орундарыма анык менин экенин далилдеген 2005-жылы бая Кара Суу базарында тополоң болгондон кийин, меникин дагы баскынчылар басып алгандан кийин, анан неме кылып жогорку сотко чейин барып токтом бар. Анан кийин мына право торговля деп Бейжик, мына Арка деп бардык дүкөндөрүмдүн документтери. Ошол документтерим турат десем, бу документтериң жокко чыгат деди. Госактыларың жок, Нурбек Эргешев. Анан Нурбек Эргешев жокко чыгат дегенден мен неге жокко чыгат десем, сиз келишим түзүңүз круглый годко деди. Анан кышындасы бизде суу ичкен киши болбойт. Кышындасы түзө албаймын. 6 айга түзүлөт өз негизи жылда, мен ошончо жылдан бери иштеп десем, бул киши айтты, неме деп, бизге круглый годко түссөң тур деди. Анан бир жылына 1 миллион бересиң деди. 2 дүкөнүңө 2 миллион деди. Жок, мен анча бере албаймын дедим. Анан айлам жок, КСБ банктан 1 миллион 400 миң кредит алып, анан кийин берүүгө мажбур болдум. Берүүгө мажбур болуп, М банкына немесине ошол колунда иштеген балдарына берип, ошентип анан акыры ошол дүкөнүмө 2 договор түзүп берди. Мына договорлору, былтыркы договорлору. Анан 1 жылга эле түзүп берди. Декабрдын 25-inde договордун срогу бүттү. 25-inde договордун срогу бүттү дагы. Анан кийин жаңылап коелу келбейсиздерби? Жаңылап коелу келбейсиздерби десем, деп сурансам, бул киши айтты, неме деп. Жок, мартта жаңылайбыз деди. Даже телефондо запистери дагы бар да, экөөбүз сүйлөшкөнүчө. Анан кийин мартта келдим. Мартта келсем, жок эже, алдырып таштайм, сизги жолдо турат, жол деди. Договор түзбөйм деди. Мен былтыркы төккөн акчамы чыгара элекмин дедим. Чыгара элекмин былтыркы төккөн акчамы. Эми айына 78 миңден кредит төгүп отурсам, мага ошол Аркадагы местам гана актайт эле. Ошолорун беричкур дегенде, бир тарабын болсо дагы деп ыйлап жүрүп сурандым. Сурансам, жок деп туруп, күйөөңүз жиниме тийди, өзүңүз жиниме тийдиңиз деп, анан мен апамын жылдыгын өткөзгөнү кетсек, анан келсек дүкөндөрүбүз жок.
Анан ичинде 280 миңдик аппараттар бар эле. Алар дагы жок. Дүкөнү менен түгү менен көтөрүп апарып баягы мусордун алдына таштап коюптур. Дүкөндөрүбүз. 2 дүкөнүбүз тең бүгүнкү күндө турат. Азыр эгерде барсаңыздар мен көрсөтүп да далилдеп да берем. Аркадагы дүкөндөрүмдү алып мен жокто айтпай дебестен туруп ал жака мусорга апарып ыргытып ташташты. Апам жылдыгын өткөзгөнү кеткен элем. Анан эмне себептен ал ыргыттыңар, мен бейжигим бар, документим бар десем, мен договор түзбөймүн, болду токтот. Ал жерде мен өзүм жиниме тийдиңер, өзүм иштетем деп өзүнүн бир тууган инисине берип койду. Жок, ал жер деген азыр мен баланын атын унутутам. Бизде договор бар, көрүп койсоңор болот договорун. Ал жер деген Шерболот деген бизнесмен бала экен. Шерболот деген балага бергенбиз. Бул эже менен биз иштештик бир жыл. Анан эжеге биз айттык, модулдун ичинен 2 жерди, 3 жерди алып алган. Анан айтабыз, эже, бул жер госакты, биздин госактыда турат. Жок, 3 жер. Мен 3 жерди айттык. Анан бир 2 жерин берди да, чоң жерди бизге бербей койду. Эмнеге бербейсиз десек, менде токтом бар. Эмне деген токтом? Айыл өкмөт менен түзгөн. Госактыңызды көрсөтүңчү. Бизде госактыда турат го бул жер. Көрсөтпөйт, бербейт. 8 ай өттү. 50 миң сомдук, 140 миң сомдук аппараттар бар эле. Экөөндө 280 миң сомдук аппараттарга зыянга күттүштүм. Бүгүнкү күндө кут ушундай размерде, кут ушундай кылып мен кыйла клиент үйрөтүп койгон, 20 жылдап клиент үйрөтүп койгон жерим ээлик кылып азыр өзү иштетип атат экөөсү. Бирөөнүн бир буюмуна тийип койсоң, мыйзам алдында жооп бересиң. Булар эмнеге мыйзам алдында жооп беришпейт? Прокуратурага кайрылдым. Ошко, Кара Сууга эч кандай мыйзамсыздык болгон эмес, кылмыш козгоого баш тартам дейт. Эмне себептен мен дүкөнүмө 140 миңдик зыянга келтирип койсо дагы буларга чара колдонулбайт. Бир тууган иниси деп айтышат. Самат деген баягындай неме этек деп коюшат кличкасы. Мен аркада дүкөндөрүмдү передоплата акча төлөсүңөр дегенден КСБ банктан 1 миллион 400 миң кредит алгам. Бүгүнкү күндө 78 миңден кредит төлөп атам. Элдин баардыгы билет эле. Биздин ошол жерде көп жылдан бери кишине өзүнүн терин төгүп, кыйналып иштетип, ошол жерге клиент үйрөтүп иштеткенибиздичи. Эми атайын ушул Нурбек Эргешов менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болдубу? Мен сүйлөшүүлөр бар. Сүйлөшүүлөр бар. Мен телефонумда дагы бар. Сурангам, жалынгам, Кудайдын зары болгом. Кайра ордуна неме кылып бер, мен кредитим бар, жабышым керек деп. Бирок жок деп, мынакей кутты менин дүкөнүмдөй кылып, бүгүнкү күндө коюп алып иштетип атат. Өзүнүн бир тууган иниси Нурбек Эргешов. Жок, иниси. Мен акам болот. Жол деди, биринчи жол деди, аласыз деди. Мен албаймын, жол эмес дедим. Жолго мешать этпейт дедим. Көп жылдан бери турам, клиент үйрөттүм дедим. Бирок ага көнбөстөн жол деп мен жокто, апам жылдыгына кеткен мезгилде алдырып туруп, анан өзүнүн дүкөнүн кайра кутты меникиндей кылып жасатып алып келип иштетип атат. Меникини көрдүңүздөр, жана мусорго апарып ыргытып таштады. Кандай бул ишкерлердин укугун депселеген Базарком деп мен дагы жеке ишкерлердин укугу ушунчалык депселенди, ушунчалык Кыргызстанда жашаганыма өкүнүп кетип атам. Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем менчи. Убагында январдын күнү болсо дагы күн чайыттай ачылып, шайлоо күнү илайым ушул элден чыккан президент болдуңуз, бизге окшогон ишкерлердин, бизге окшогон карапайым элдин колдосоңуз деп өзүмчө Кудайдан тиледим эле. Наоборотуна кетти, ачыгычы баары тескерисине кетти. Прокуратурага, район прокуратурасына кайрылсам, Саламат Урдавлетова эже РОУДга барасыз деди. Анан РОУДга бардым. РОУДга барсам, РОУДда тергөөчүнүн колуна неме кылды, барып тергеп неме кылыңыздар деди. Анан кийин тергөөчү эч кандай мыйзамсыздык жок, сиздин дүкөнүңүздү алыптыр да, келишимиңиз жок экен да, неме кылып өзүнүн каалагандай кылат да Базарком деп
Тергөөчү өзү баш болуп ушинтип жооп берип атат. А сизде келишим барбы? Келишим былтыркы бар эле. Сурогу бүткөнгө чейин түзүп бер десем түзбөстөн өзүнүн максаты бөлөк экен да, онучу. Бирок келишим эле эмес менде. Мына жерде мурунку право торговля деп берилген мындай базарда 100% эле неме болот да. Бейжик менен отурулат. Менде бардык видеолору деле бар. Өзүлөрү келип чакырып, кечирим сурашып, биз тура эмес кылып жүрүп. Мен айттым, мен мыйзам менен кете турган болсом, адамгерчиликти үзө турган болсом, баардыгыңардын алдыңардан эшигиңерди калтырам. Силер жакты эмес, өзүм жакты тосом деп атам. А булар басып алып отурат, иштетип келатат, биз менен келишим түзбөйт. Налогту биз төлөйбүз, башкасын биз төлөйбүз. Бирок булар иштетип келатат, бирөөлөргө берип, мен айттым, өзүңөрдүн госактыңар бар. Өзүңөрдүн алдыңарда зданияңар турат курулуп. А эмне үчүн силер алдын бизге караштуу жерлерди алдыларын баарын 40 квадрат, 50 квадраттан силер алып алгансыңар. Андай бизге төлөп бергиле. Эмесин жер акыларын төлөгүлө мыйзамдын жолунда. Биз менен келишим түзгүлө. Булар түзбөйт. Анда биз жериңерди жерге жер кылып чыгарып берели. Аны өтө ал маселени чечиш кыйын. Еще буну биз Коммунитет министрликтен ошол жактан коммунитеттин балдары менен кеңешип, алар айтты, биз токтом иштеп чыгарышыбыз керек. 1-2 күн убакыт берсеңер биз чыгарабыз. Ошонун негизинде булардын жер госакт болуп турган жерине биз анда жолдун боюнан жер берели. Жакшы жериңер болсо алмаштырып берели деди. Булар ага да көнгөн жок. А булар 2 күн мурун жарылып атат. Бизге акча керек. Жарымы айтып атат, бизге жер керек дейт. А жарымы основной, аябай чоң кызуучу кылгандар бизге акча керек. Акча маселесин мен айтканмын десем, жок, бизге андай эмес. Ар бирибизге $80,000 эме төлөп берсең, силер төлөп бере албайсың дейт. Сен